21 бап. Теңир өз айтканындай Сарага назарын салып, ага айткан сөзүн аткарды. Саранын боюна бүтүп, Кудай айткан мезгилде Ибрайым картайган кезде ага уул төрөп берди. Ибрайым өзүнүн Сарадан төрөлгөн уулуна Исхак деген ат койду. Кудай ага осуяттагандай, 8-нчи күнү Ибрайым өз уулу Исхакты сүннөткө отургузду. Уулу Исхак төрөлгөндө Ибрайым 100 жашта эле. Ошондо Сара: "Кудай мени күлкү кылды. Мен жөнүндө ким укса да күлөт го. Сара бала эмизет" деп Ибрайымга ким айта алар эле. Бирок ал каарыган кезде мен ага уул төрөп бердим деди. Бала чоңоюп эмчектен чыгарылды. Исхак эмчектен чыгарылган күнү Ибрайым чоң той берди. Сара Мисирлик Ажардын Ибрайымга төрөп берген уулу Исхакты шылдыңдап жатканын көрүп калып, Ибрайымга мындай деди: "Бул күңдү уулу менен кошо кууп чык. Анткени анын уулу менин уулум Исхак менен бирге мураскор болбойт." Исмаил жөнүндө айтылган бул сөз Ибрайымга катуу тийди. Бирок Кудай Ибрайымга: "Уулуң менен күңүң үчүн кайгырба. Саранын айтканынын баарын кыл. Анын тилин ал, анткени сенин тукумуң Исхак аркылуу аталат. Күңүңдүн уулунан да мен эл жаратам, анткени ал сенин уулуң" деди. Ибрайым эртең менен эрте туруп, тамак аш жана бир чанач суу алып, Ажардын ийине артып, баласын колуна берип, аны кое берди. Ажар кетип бара жатып, Беер-Шеба чөлүндө адашып калды. Чаначта суу калбай калгандыктан, баласын бадалдын түбүнө калтырып, жаа жебеси жеткидей алыс барып отурду да, баланын өлгөнүн көргүм келбейт деп, анын каршысында отуруп алып боздоп ыйлады. Кудай баланын үнүн укту. Ошондо асмандан Кудайдын периштеси Ажарды чакырып: "Ажар, сага эмне болду? Коркпо." Кудай баланын үнүн жаткан жеринен укту. "Ордуңан туруп, баланы тургузуп, колунан ал, анткени мен андан улуу эл чыгарам" деди. Кудай Ажардын көзүн ачты. Ошондо ал суусу бар кудукту көрдү. Анан ал барып, чаначка толтура суу алып келип, балага ичирди. Кудай бала менен болду. Ал чоңоюп чөлдө жашап калды. Жаа тарткан мергенчи болду. Ал Паран чөлүндө жашады. Энеси ага Мисир жеринен аял алып берди. Ошол убакта мындай окуя болду. Абы-Мелек өзүнүн аскер башчысы Пихолго жана Ибрайымга: "Эмне кылсаң да бардык иште Кудай сени менен экен. Сен азыр ушул жерде мага сени да, уулуңду да, небереңди да таарынтпайм деп Кудай менен ант бер. Мен сага кандай жакшылык кылсам, сен да мага жана өзүң жашап турган жерге ошондой жакшылык кыл" деди. Ошондо Ибрайым: "Ант берем" деди. Анан Ибрайым Абы-Мелектин кулдары суусу бар кудукту тартып алган үчүн Абы-Мелекти жемеледи. Абы-Мелек болсо: "Муну ким кылганын билбейм. Сен да мага айткан эмессиң. Мен ал жөнүндө ушуга чейин уккан эмесмин" деди. Ошондо Ибрайым майда жана бодо малдан алып Абы-Мелекке берди. Ошентип экөө тынчтык келишимин түзүштү. Ибрайым майда малдан 7 козуну өзгөчө бөлүп койду. Абы-Мелек болсо Ибрайымдан: "7 козуну бул жерге өзгөчө бөлүп койгонуң эмнең?" деп сурады. Ал ага: "Бул 7 козуну менин колумдан ал. Кудукту мен казганыма булар күбө болсун" деп жооп берди. Ошондуктан ал бул жерди Беер-Шеба деп атады. Анткени бул жерде экөө антташты. Ошентип Беер-Шебада тынчтык келишими түзүлдү. Анан Абы-Мелек менен аскер башчысы Пихол Пелишти жерине кайтышты. Ибрайым Беер-Шебанын жанына токойчо отургузуп, ал жерде түбөлүктүү Кудай Теңирдин атын чакырды. Ошентип Ибрайым Пелишти жергесинде келгин болуп көп жыл жашады. 29 бөлүм. 7 айдын 1-күнү ыйык чогулуш өткөргүлө. Эч кандай жумуш кылбагыла. Бул күн силерде сурнай тартчу күн болсун. Жыты теңирге жаккан бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка эч кемчилиги жок бир букачар, бир кочкор, 1 жылдык 7 козу чалгыла. Букачар менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын 3 бөлүгүнчөлүк буудай унун, кочкор менен кошо эйфанын 2 бөлүгүнчөлүк буудай унун, 7 козунун ар бири менен кошо эйфанын 1 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келгиле. Тазаланышыңар үчүн күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка 1 тек алып келгиле. Бул курмандыктарды ай жаңырганда чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык менен нан курмандыгынан тышкары жана дайыма чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык менен нан курмандыгынан тышкары, алар үчүн белгиленген куюлуучу курмандыктардан тышкары жыты теңирге жаккан курмандык катары алып келгиле. 1 Шемуэл китеби 1 бөлүм. Эфраим тоосундагы Раматайым Сопим шаарында Элкана аттуу Ефраталык адам жашаган. Ал Жерохамдын уулу эле. Жерохам Эйлинин, Эйли Тохунун, Тоху Зубтун уулу болгон. Элкананын 2 аял болгон. Бирөөнүн ысымы Анна, экинчисинин ысымы Пенина. Пенинанын балдары бар эле. Аннаныкы болсо жок болчу.
Ал киши Себайот теңирге табынып, курмандык чалуу үчүн өз шаарынан жыл сайын Шилого барчу. Ал жерде теңирдин ыйык кызмат кылуучулары Копни жана Пинехас деген эйлинин эки уулу болгон. Элкана курмандык чалган күндөрү аялы Пенинага жана анын бүт уул кыздарына курмандык тамактан бөлүп берчү. Аннага болсо өзгөчө бөлүгүн берчү. Анткени Теңир ага бала бербегенине карабай аны сүйчү. Теңир Аннага бала бербеген үчүн күндөшү аны дайыма капа кылып, аны наалганга түртчү. Ал жыл сайын Теңирдин үйүнө барганда ушундай болчу. Пенина Аннаны ыза кылчу. Ал ыйлап тамак жечемес. Ошондо күйөөсү Элкана ага: "Анна, эмнеге ыйлайсың? Эмне үчүн тамак жебейсиң? Эмнеге кайгырасың? Мен сен үчүн 10 уулдан артык эмесминби?" деди. Алар Шилодо тамак жеп бүткөндөн кийин Анна ордунан туруп кетти. Ошол убакта ыйык кызмат кылуучу Эйли ибадаткананын кире беришинде отургучта отурган. Аял кайгырып, көзүнүн жашын көл кылып ыйлап Теңирге сыйынды. Анан мындай деп убада берди: "Себайот Теңир, эгер сен өз күңүңдүн кайгысына назарыңды салсаң, мени эсиңе алып, өз күңүңдү унутпасаң, күңүңө эркек бала берсең, анда мен аны өмүрү өткөнчө сага берем. Башына устара тийбейт." Ал Теңирдин алдында көпкө сыйынды. Ошол убакта Эйли анын оозун карап турду. Анна ичинен сүйлөп жаткан, анын эриндери гана кыймылдап, үнү чыкпагандыктан Эйли аны мас деп ойлоду. Эйли ага: "Масың качан тарайт? Соолук" деди. Анна мындай деп жооп берди: "Жок мырзам, мен кайгыга малынган аялмын. Шарапта, ичкиликте ичкен жокмун. Теңирдин алдында жүрөгүмдөгүнү төгүп жатам. Күңүңдү начар аял деп ойлобо, себеби кайгы капам оор болгондуктан ушуга чейин сүйлөп жаттым." Ошондо Эйли: "Тынчтык менен бар, Ысрайылдын Кудайы сураганыңды берсин" деди. Аял болсо: "Күңүң сенин алдыңда ырайым тапсын" деди да өз жолуна түштү. Тамак ичти. Жүзү мурдагыдай капалуу болбой калды. Алар эртең менен эрте туруп Теңирге табынышты да Рамадагы үйүнө кайтып келишти. Элкана аялы Аннага жакындады. Теңир ал аялды эстеди. Бир нече убакыттан кийин Аннанын боюна бүтүп уул төрөдү да аны Теңирден сурап алдым деп ага Шемуэл деген ат койду. Күйөөсү Элкана бүт үй бүлөсү менен Теңирге жыл сайын чалынуучу курмандыкты чалуу үчүн жана өз убадасын аткаруу үчүн кетти. Анна болсо барган жок. Күйөөсүнө: "Мен баланы эмчектен чыккандан кийин алып барам. Ал Теңирдин алдына барып, ошол жерде түбөлүккө калат" деп айтты. Күйөөсү Элкана ага: "Каалаганыңдай болсун. Ал эмчектен чыкканча кала бер. Бирок оозуңдан чыккан сөздү Теңир өзү аткарсын" деди. Ошентип аялы үйдө калды. Уулун эмчектен чыгарганга чейин эмчек сүтүн берип бакты. Аны эмчектен чыгаргандан кийин ал 3 букачар, 1 эйфа ун, 1 чанач шарап жана баланы алып Шилого, Теңирдин үйүнө келди. Бала болсо жаш эле. Алар букачарды союшту. Эйлиге баланы алып келишти. Анан аял: "О мырзам, өмүрүң узун болсун мырзам. Баягыда ушул жерде сенин жаныңда Теңирге жалынып сыйынган аял менмин. Мен Кудайга ушул баланы сурап сыйынгам. Теңирим мага сураганымды берди. Мен аны өмүр өткөнчө Теңирге кызмат кылууга берем" деди. Анан ал Теңирге ошол жерде ийилип таазим кылды. Экинчи бөлүм. Анна Кудайга мындай деп сыйынды: "Теңирим менен жүрөгүм кубанды. Кудайым менин мүйүзүмдү көккө көтөрдү. Душмандарыма сүйлөй алам, сенин куткарууңа кубанам. Теңирдей ыйык эч ким жок, анткени сенден башка эч ким жок. Биздин Кудайдай тирек жок. Текеберденип сүйлөбөгүлө, оозуңардан мактаныч сөздөр чыкпасын. Анткени Кудай баарын билген Теңир. Ага баардык иштер белгилүү, анын алдында баары таразалануу. Күчтүүлөрдүн жаасы сынат, ал эми алсыздар күчкө толушат. Курсагы токтор нан үчүн иштешет. Ачкалар эс алышат. Ал турсун, төрөбөс аял 7 бала төрөйт. Баласы көптөр болсо балдарынан ажырашат. Теңир өлтүрөт жана тирилтет, өлгөндөр жаткан жайга түшүрөт жана чыгарат. Теңир жакырдантат жана байытат, кемсинтет жана көтөрөт. Ал кедейди топурактан көтөрүп, жакырды балчыктан чыгарат да төрөлөр менен отургузат. Аларга даңктын тагын мурас кылат. Анткени жердин негиздери Теңирде, алардын үстүнө ал ааламды орноткон. Ал өзүнүн ыйык адамдарынын кадамын сактайт. Ал эми мыйзамсыздар караңгыда жок болушат. Анткени адам өзүнүн күчү менен күчтүү эмес. Теңир өзүнө каршы чыккандарды талкалайт. Асмандан аларга күркүрөйт. Бүт жер жүзүн соттойт. Өз падышасына күч кубат берет. Өзү майлагандын мүйүзүн көтөрөт. Бир туугандар, үмүтсүз адамдарга окшоп кайгырбашыңар үчүн өлгөндөр тууралуу билүүңөрдү каалайм. Ыйсанын өлүп кайра тирилгенине ишенгенибиздей эле, Кудайдын Ыйсага ишенип жүрүп көз жумгандарды да аны менен бирге алып келерине ишенебиз. Теңирдин сөзүнүн негизинде силерге айтарыбыз бул: Теңир келгенге чейин өлбөй тирүү жүргөн биз өлгөндөрдөн озуп кетпейбиз.
Анткени буйрук берилгенде, башкы периштенин жана Кудайдын сурнайынын үнү чыкканда, Теңир өзү асмандан түшүп келет. А дегенде Машаякка ишенип жүрүп көз жумгандар тирилишет. Андан кийин тирүү жүргөн биз алар менен бирге Теңир менен абада жолугушуу үчүн булут үстүндө асманга көтөрүлөбүз. Ошентип түбөлүккө Теңир менен болобуз. Ошондуктан бири-бириңерди ушул сөздөр менен соороткула. Силерге бир жашыруун сыр айтайын. Баарыбыз эле өлбөйбүз, бирок баарыбыз өзгөрүлөбүз. Акыркы сурнай тартылганда көз ачып жумгуча өзгөрүлөбүз. Сурнай тартылганда өлгөндөр чирибес болуп тирилишет. Биз болсо өзгөрүлөбүз. Анткени чирип калчу бул дене чирибес болот, өлүп калчу бул дене өлбөс болот. Чирип калчу бул денебиз чирибес болгондо, өлүп калчу бул денебиз өлбөс болгондо, өлүм жеңилди, жок болду деген сөз аткарылат.